Бишкектин кичи райондорунун биринин жашоочусу Жаныбек Надыров эртең менен кол тамга чогултуп жаткан жайлардын биринин жанынан өтүп баратып, талапкерлердин бирин колдоого алып кол тамгасын калтырып кетүүнү туура көргөн. Аксакал кийинки президент биринчи кезекте башталган соттук реформаларды аягына чыгарып, кошуна өлкөлөр менен мамилени жогорку деңгээлге чыгарышы керек деп эсептейт. Соблюдать в первую очередь Биринчи кезекте конституциялык нормаларды сактай билген, анан албетте башталган соттук реформаларды аягына чыгарып, кошуна өлкөлөр менен мамилени жогорку деңгээлде чыгарган адам болуш керек. Ал эми жаштардын өкүлү Алтынбек Белгебаев келечектеги президент өзгөчө кадрлар маселесине, жаш артисттерди колдоого, ошондой эле өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүү аркылуу жаңы жумуш орундарын түзүүгө көңүл бурса деген ойдо. Илегим чоң деги бизге жакшы президент келип, ордубузду тиги мамлекетибизди жакшы кылып, тыш чыкпай, сыртка чыкпай, ушинтип өзүбүз иштеп, өзүбүз ушул жерден үй бүлөбүздү баксак дегенчи. Кол тамга чогултууга шаарыктар эле эмес, Бишкектин коноктору да активдүү катышууда. Латипа Жутабаева Кошкор районунан келген. Мурдагы мугалим, азыркы пенсионер айым өлкө башына бизнесменди көргүсү келбестигин айтты. Өлкөдөгү маселелерди, элдин көйгөйлөрүн иштен жакындан билген жөнөкөй адамды президент катары көргүм келет дейт ал. Элди тыгызынан билиш керек, элдин арасында болуш керек, элдин көйгөйүн билиш керек. Ошол элге бир көйгөйүн чече билген президент бизге абдан керектүү. Менче Атамбаев да ошондой иштерди көпчүлүгүн жасады. Мындан сырткары кол тамга чогултуу кампаниясы Бишкекте эле өтпөстөн облустарда да өтүүдө. Алсак Ысык Көл облусунда да кол тамга чогултуу кызуу жүрүп жаткан кез. Я еще конкретно не определил. Азырынча кимге добуш берерди чече элекмин, бирок келечектеги жашообузга ишене турган адам келсе деген үмүттөмүн. Ал эми учурга карата бир талапкердин кол тамгаларды Боршайкомго өткөрүп бергенин аталган мекеменин өкүлү билдирди. Учурда кол тамгалардын аныктыгы текшерилүүдө. Анткени буга чейин жасалма кол тамгалар чогултулган учурлар болгонун билебиз. Боршайком талапкерди каттоого алууга 30 000 кол тамга жетиштүү экенин билдирген. Были отобраны вот эти пап. Топтолгон 60.155-тин ичинен 20%ды түзгөн 12.207 кол тамга тандалып алынды. Учурда анын 858-и атайын адистер тарабынан текшерилүүдө. Эске сала кетсек, президентке талапкерлер кол тамгалар түшүрүлгөн кагаздарды 26 августтан кечиктирбей тапшырышы керек. Андан кийин Боршайком алардын баарын 5 сентябрга чейин текшерүүгө үлгүрүшү абзел.